Кыргыз фильмдеринин сап башында турган Кожо жаш тасмасын атпай журтчулук билет жана өз заманынын азыркы убакта да актуалдуулугун жоготпогон эң кызыктуу тарбиялык маани мазмуну терең совет доорунун залкарлары бирдикте иш алып барып тартылган көркөм тасма. 15 республикада алдыңкы сыйлыктарды багынткан бул тасманын таржымалуу өтө чоң. Көркөм тасманын музыкасын жазган академик муза гении Муратбек Бегалиев мындайча эскерет. Мына мен эң биринчи фильмим ушу Ак Илбирстин тукуму деген Кожо жаш эпосу боюнча тартылды эле да. Мына ошондон баштап мен кызыга баштадым. Бул жакшы нерсе экен. Биринчиден баягы колуңду көндүрөт, оюңду өстүрөт, тарыхка көңүл бурасың. Мына ошентип менин эң алгачкы кадамым ушу кино тарабында Кожо жаш болгон. Мени Кытайдын бер жагындагы Селкинчек жайлоосуна алып барып Төлөмүш Океев кино тартылып атканда ошонун арасына мени кой берип койду. Ал тургай роль ойнотуп койду мага, жанагы күйөө баланын ролун ойнотуп актер келбей калган экен. Анан мени карап туруп эле окуй, тиги атаңа окшош турбайсыңбы дейт. Ал тажик да, такыр эле тажиктин актеру келген. Анан мурду бусанчамча окшош экен да көрсөчү. Анан мына ошентип мени мындай коюп актерда кылды, бирок ошол кинону жазууда арасында актерлордун арасында жүрүп, жанагы баталия, жанагындай чоң согушуп атканда, же бир окуянын жүрүшүндө ошолор менен аралашып жүрө берсең, кадимкидей келет экен. Ал эми бүгүнкү күндө тартылган кино тасмаларда көбүнесе даяр чыгармаларды колдонушууда. А негизи кинодо ар бир сюжетке жана каармандын образына жараша композиция жазылышы керек. Каармандын оң жана терс каарман экендиги жөнүндө мына ошол чыккан добуш аркылуу көрүүчү туя билчү болушу абзел дейт композитор. Оң каарман болуп жакшы ойной берет дагы, бирок ар жагында анын буктурмада начар ойлору бар. Мына ошолорду музыка гана бере алат да, сыртынан билдирбейт ба кууланып атканын. Ал эми ары жактагы анын түпкүрдөгү оюнун баарын музыка ары жактан акырындап алып чыгып жүрөгүнөн сууруп анан көрөрманга көрсөтө билет да. Ырдаганда өзү, бийлегенде өзү, киносун, клибин тарткан деле өзү. Эң аягында бир эле адамдын айланасында, алкагында пайда болуп аткан бир ыр. Бирине жакса, бирине жакпайт. Ал эми кинону дагы ошо сыяктуу жасай башташты азыр. Бирденке десе актерлордун баары режиссер болуп алды. Же болбосо кинону да өз тартат, музыкасын каяктан табышат билбейм, алып келип иши кылып чампалап жасашат. Сценарист, режиссер, актер Бакыт Осмонканов билдиргендей, учурда азыркы тартылып жаткан фильмдердин ар бирине композициянын жазылышын туура көрөт. А бирок азыркы учурда ар бир режиссер өз арабасын өзү тартып жаткандыктан тартылган тасманын баарына композицияны жаздырууга мүмкүнчүлүк боло бербейт. Эгерде мамлекет же ошол эле бизнес структуралар же байкелер тарт маданиятка кошум жаса,
салым кош деген болсо сонун болмок да, бизге деле жакшы да. Албетте баардыгын профессионалдар кылыш керек. Үндү профессионал жаздырыш керек, музыканы профессионал жаздырыш керек, тартканды профессионал оператор кылыш керек, ошол картинканы коюп профессионал сүрөтчү кылыш керек. Дегеле баарын профессионалдар кылыш керек да. Голливуддук тасмаларда 100дөн 200, 300, 500, 1000 адам иштейт да группадачы. Тилекке каршы бизде каражаттын аздыгынан, техниканын аздыгынан чакан группалар иштейт. 15ден 30, 50 адамга чейин. Ошондуктан баардыгына ошондой каражат бериш керек, зарплата бериш керек. Албетте биз баарын өзүбүздүн мүмкүнчүлүгүбүзгө жараша максималдуу түрдө профессионалдуу кылганга аракет кылабыз да. Красавчик. Мукалпай тода Мега пупер крутой. Бакыт Османкановдун ата кинофильми үчүн 50дөн ашык композиция жаздырганын айтты. Ал эми бүгүнкү күндө бир фильмге ыр жаздыруу $2000 башталат да, баасы. Өйдө кетет. Бул кинонун ордуна жараша. Драмабы, комедиябы, негизи комедияга жазыш оорураак да. Ошондуктан анын үстүнө дагы бир проблема бар. Бизде драма жазган композиторлор аябай көп. Комедия жазган композиторлор жок го эсе. Ошондуктан эмне кылабыз? Мисалы үчүн, сонун комедия жазган композитор болсо мага кереги жок башка музыка. Мен ойлойм, келечекте бизге да ушундай убакыт келет. Баардыгын профессионалдар кылган убакыт келет. Бул кылган аракетибиз, кылган жана лайфхактар деп коет го. Ушундай сыяктуу эле да. Эми ситуациядан чыгыш керек да. Анан кантип чыгабыз? Айзада Нурадилова, Гүлчора Казымкулов, Нью ТВ.